Мен намаз окуйм, бирок Куран китебин окуй албайм. Арабча үйрөнүп окуш керекпи же котормосунбу? Ошону да түшүндүрүп берсеңиз. Бул суроо боюнча социалдык желелер бүгүнкү күндө YouTube'дан, Instagram'дан, Zoom аркылуу сабак бергендер көбөйүп калбадыбы? Ошолорго кошо катталып, тамгасын эле ышыр жаттап алган болсоңуз, Кудайдын буйругу менен жумасында бир жолу же эки жолу сабак алсаңыз, Zoom аркылуу айтор кандай ыңгайлуу болсо, же барып каттап окуган ыңгайлуу, 3 айдын ичинде арабчаны ышыр үйрөнүп алсаңыз болот, Кудай буйруса окуганды. 6 айда токтоосуз кадимкидей кадыресе ар кайсы жерин ачып окуп кете берсеңиз да болот. Анан эгерде жашыңыз жазганга мүмкүнчүлүк болуп атканда, демек үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгүңүз бар буйруса. Мейли 6 айда, мейли 1 жылда айырмасы жок. Тамганы айтор жаттап алсаңыз 28 эле тамга бар. Анан көп тамгалар, мындай айтқанда 15 тамганы эле жаттайсыз жалпылай караганда. Калганы түгөй болуп кете берет. Мисалы, р деп коет, мындай үтүр сыяктуу узун болот. Анан точкасын койсо з болуп калат. Кайра эле син деп коет, митип туруп мындай алып жазат. Кайра 3 точка коюп койсо шин болуп калат. Айтайын дегеним, түгөй менен точкасы бар, точкасы жок. Үстүнө точка коет, астына точка болуп калат. Мисалы, жим дегенде ортосуна коет, х дегенде үстүнө коет, жөн эле х дегенде эч жагына точка койбойт. Ушинтип бир тамганы жаттаган болсоңуз, жанында ала точкасы жок деп эле жаттап аласыз. Мындай жатканда ыхлас койсоңуз эле араб тамгасын бат эле жаттап аласыз. Анан араб тамгасы өзүнө тартат. Бүгүнкү күндө психологдор изилдеп ачпайбы? Баягы өзүн кармана албай, кыжалат болуп ыйлай берген балдарга, психологически чарчап аткандарга, дубалдарга оймо чийиндерди көрсөтүп, ушуну кара, көр, минтигин деп атайын эс алдыргандар бар. Ошол эле учурда баланы да тим кой дейбиз го, дубалдарга чийип ойнойт табиятында. Эс алат, ошону өйдө ылдый чийишип. Тим койгула булар чоңойгондон кайра акилеп, сырдап алабыз деп, тим кой деп. Аны сыңары араб тамгасы өйдө ылдый чийме көрүнгөнү менен адамдын көзүн, жан дүйнөсүн аябай эс алтат. Ошон үчүн тез арада арабча үйрөнүп алыңыз. Арабча үйрөнгөнгө чейин албетте кирилл тамгасы менен окуй бериңиз, жарай берет, боло берет.